Салам достор, менин аты жөнүм Нургүл Тайыр кызы. Мен сиздерге STEAM Олимпиадасы жөнүндө кененирээк маалымат берем. STEAM Олимпиадасына 7, 8, 9, 10 класстын окуучулары катыша алат. Сиз бул Олимпиада жөнүндө кененирээк маалымат билиш үчүн STEAM Check It KG сайтына кирип көрөбүз. Сиз бул сайтка киргениңизден кийин мына ушундай баракча ачылат. Бул баракчада STEAM Олимпиадасы жөнүндө кененирээк маалымат билүү үчүн бир аз ылдыйга түшөбүз. Андан кийин бизде 3 бөлүк көрүнөт. Урматтуу достор, биз STEAM Олимпиада деген бөлүккө багыт алабыз. Азырынча бул 2 бөлүк бизге тиешеси жок. STEAM Олимпиада. Сиздер бул бөлүктү баскандан кийин мындай баракча ачылат. Уникалдуу проект жана предметтик олимпиада 7 облустан 70 жеңүүчү Кыргызстандын намысын АКШ, Таиланд жана Малайзияда өтө турган эл аралык олимпиададан коргоо мүмкүндүгү. Дерек бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгармаңыз. Бул мүмкүнчүлүк ар бирибиздин колубуздан келет. Эгер буга чейин сиз STEAM Олимпиадасынын ар бир бөлүгү жөнүндө маалыматыңыз болсо, дароо эле тапшыр бөлүгүнө кирип, заявка толтура берсеңиз болот. Эгерде жок, мен дагы маалымат алышым керек деген болсоңуз, кененирээк деген бөлүктү басасыз. Мынакей проект туурасында сизге абдан кенен маалымат жазылган. Заманбап жогорку технологиялар доорунда экология эң актуалдуу маселелердин бири экендиги баарыбызга маалым. STEAM Олимпиадасынын негизги максаты жогорку класстын окуучуларынын арасында экология маданиятын калыптандыруу, алардын көңүлүн өз өлкөсүнүн экологиялык өнүгүүсү жана айлана чөйрөнү коргоо маселелерине буруу, эко аң сезимдүү жаштарды тарбиялоо. STEAM Олимпиадасы айлана чөйрөнү коргоо маселелери боюнча өзгөчө көз карашыңды билдирүү жана чыгармачыл чечимдерди сунуштоо үчүн сонун мүмкүнчүлүк. STEAM проект жана предметтик олимпиадасы өлкөнүн бардык аймактарындагы мекенинин өнүгүүсүнө салым кошууну каалаган таланттуу балдарды, каалаган келечектеги лидерлерди жана чыныгы патриоттордун башын бириктирген аянтча болот деп ишенебиз. Долбоордун масштабты республикалык деңгээлде абанын булганышы, климаттын өзгөрүшү жана жалпысынан айлана чөйрөнү коргоо көйгөйүн республикалык масштабта көтөрүп чыгып, чагылдырууга жол ачат. Олимпиадага катышуу бул баарынан мурда баалуу тажрыйба, өз билимиң менен күчүңдү текшерүү жана кызыктуу таанышуулар. Арийне АКШ, Таиланд же Малайзияда өтө турган эл аралык олимпиадаларга Кыргызстандын намысын коргоо мүмкүнчүлүгү да абдан жагымдуу бонус. АКШ, Таиланд же Малайзиядагы эл аралык олимпиадага катыша турган 7 негизги жеңүүчүлөрдөн тышкары Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан алдыга сурулуп чыккан 63 катышуучуга Казакстан жана Өзбекстанда агартуучу турларга жолдомо тапшырылат. Урматтуу достор, бул мүмкүнчүлүктү өткөрүп жибербе. Олимпиада сени күтөт. Ар бириңердин колуңардан келет. Силерде кандай жардам керек болсо, биз толугу менен жардам берүүгө даярбыз. Эми сиздер Олимпиада жөнүндө толук маалымат алгандан кийин кайрадан кайтабыз. Биздин Олимпиада 4 бөлүк менен иш жүзүнө ашырылып жатат. Биринчи бөлүк бул категорияларга токтолсок, арт, сүрөт тартуу бөлүгү. Албетте, сиз ырдай албашыңыз мүмкүн, математикадан начар болушуңуз мүмкүн, эссе жаза албашыңыз мүмкүн, бирок сиз абдан жакшы сүрөт тартышыңыз мүмкүн. Жогоруда айткандай эле экология темасында өзүңүздүн оюңузду сиз сүрөт менен жеткирип конкурска катышсаңыз болот. Кийинки эссе, албетте сиз эгер сүрөт тарта албасаңыз, экологиялык кайсы көйгөйлөр сизди түйшөлтүп жатат, анын креативдүү чечүү жолдорун кантип сунуштасаңыз болот. Демек, эссе жазуу бөлүгүндө сиз эссе гана жазып катышсаңыз болот. Андан кийинки бөлүк видео тасма же ыр. Өз мекениңдин экологиясына кадигер карабайсыңбы? Бул жаатта заманбап өзгөчө көз карашка эсиңби? Анда экология боюнча видео тасма тартып же ыр жаздырып биздин олимпиадага катышсаңыздар болот. Кийинки математика. Бул 4-чү категория илимдердин падышасы болгон математика боюнча болмокчу. Демек, сиздер ушул 4 бөлүктүн бирин
тандоо аркылуу биздин олимпиадага катышсаңыздар болот. Кийин биринчи тур бул 1-июнда старт алды, 30-июнга чейин биринчи тур өзүнүн ишин жыйынтыктайт. Бул аралыкта биз биринчи болуп олимпиадага катталып, заявка толтуруп, 30-июнга чейин өзүбүздүн ишибизди STEM олимпиадасына сайтына жүктөшүбүз керек. Андан кийин долбоор 1-нен 15-июлга чейин текшерилип, 15 күн аралыгында кайта эле ушул сайтка биринчи турдан кимдер өткөндүгү жарыяланат. Биздин STEM олимпиадасы 4 турдан турат. Биринчи тур, экинчи тур, үчүнчү тур мына ушундагы эле өңүттө уланат. Ал эми онлайн болот. 4-түнчү тур бул офлайн болот. Демек биз ноябрь-октябрь айларында олимпиадага жакшы даярдык менен Кыргызстандын намысын коргоо үчүн жөнөп кетебиз. Албетте бул үчүн сиз бүгүн эле кирип, дароо эле тапшыр деген жерге кирип, заявка толтуруп коюңуз. Ал үчүн кантебиз? Мынакей бизге мындай баракча ачылат. Баракча ачылгандан кийин 1, 2, 3, 4 турду көрүп турабыз. Биз азыр достор биринчи турдабыз. Ошондуктан биринчи турду баштайбыз. Начать. Андан кийин жогоруда сиздерге түшүндүрүп өткөн 4 бөлүк ачылат. 4 бөлүк ачылганда сиз буга чейин ойлондуңуз. Сиз кайсы бөлүктө катыша аласыз? Албетте, балким мен сүрөт тартып катышам. Анда сиз ушул бөлүктү тандайсыз. Ушул бөлүктү басасыз. Баскандан кийин мынандай заявка толтуруу үчүн атайын суроолор жазылган болот. Мисалы, ар бирин кылдаттык менен окуп чыгыңыз. Салам, бул форманы толтуруп жатканыңызга кубанычтабыз. Кабатыр болбоңуз, сиздин бардык маалыматтар биздин базада гана сакталат. Алар жарыяланбайт же үчүнчү жактарга өткөрүлүп берилбейт. Демек, биз эгерде толтуруп кетип жатканда арыстын жанында мындай жылдызча, кызыл жылдызча болгон болсо, ошол жерди сөзсүз толтуруңуз. Бул жерди толтурмайынча сиздин заявкаңыз бизге келбейт. Анда атыңызды жазасыз. Маселен, Нургүл. Менин атым Нургүл. Фамилиям Тайыр кызы. Телефон номерим 779 745 700. Андан кийин ата же апаңыздын номери дейт. Мисалы, мен атамдын номерин жазайын. Андан кийин электрондук дарек. Менин электрондук дарегим nurgultayırgızı@gmail.com. Эгер сиздердин электрондук дарегиңиздер жок болсо, достор, YouTube'дан кирип, кантип электрондук пошталарды ачса болот, сөзсүз почта ачыңыз. Себеби сиз заявканы толтургандан кийин сиздин ишиңизди жүктөө үчүн поштаңызга кат келет. Ошол аркылуу сиз ишиңизди бизге жеткире аласыз. Андан кийин сиздин кураторуңузду тандаңыз дейт. Сиз кайсыл облустан катышып жатасыз? Маселен, Ош шаарынан катышсаңыз, Мирлан Нарматалиевди тандайсыз. Эгер сиз Ош облусунан катышсаңыз, анда Нургүл Тайыр кызын тандайсыз. Учурдан пайдаланып айтып кетейин. Урматтуу достор, менин атым кайрадан кайталайм Нургүл Тайыр кызы. Мен Ош облусуна кирген бардык райондорго бардык мүмкүнчүлүгүм жетишинче жардам берем. Ош облусунун кураторумун. Эгер сиз Ош облусунан катышсаңыз, албетте Нургүл Тайыр кызы дегенди белгилейсиз. Андан кийин кайсы облус жана шаардан катышып жатасыз? Маселен, Ош областынан. Эмне үчүн буларды белгилейбиз? Анткени кайсы облустан катышуу окуучулардын катышкан саны көп болсо, ошол облуска дагы окуучулардын чет мамлекетке чыгуу мүмкүнчүлүгү саны көбүрөөк болот. Андан кийин бул жерге заявка деген жерге сиз квитанциянын ошол биздин олимпиада акылуу 300 сом, ошол 300 сомду сиз 50 сом,
же болбосо банктардан деле төлөсөңүз болот. Андан кийин сиз чек чыгарып алгандан кийин ошол чекти ушул жака жүктөйсүз. Маселен, мен азыр бир сүрөт жүктөп турайын. Менде азырынча квитанция жок. Мисалы, мен бул сүрөттү жүктөйүн дейин. Мисалы, мына загрузка кетти. Андан кийин бул жерге дагы мисалы мен ал эми биздин Steam олимпиадасы боюнча жетектеп аткан эжекелерибиз сиздин жөнөткөн бул жерге жөнөткөн квитанцияңыз чындап эле квитанциябы же башка сүрөтпү текшерип турушат. Эгер башка сүрөт эле жөнөтүп койсоңуз, анда сизге поштаңызга катышуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө эч кандай кат барбайт. Ошондуктан сөзсүз бул жерге төлөгөндөн кийин чектин өзүн гана тартыңыз. Андан кийин отправить дегенди басабыз. Андан кийин Steam олимпиадасына сиз ийгиликтүү арызыңызды жөнөткөндүгүңүз жөнүндө бизге кабар келет. Андан кийин биз сизге катышуу мүмкүнчүлүгүнө уруксат берип, поштаңызга ссылка жөнөтөбүз. Урматтуу достор, Steam олимпиадасы мына ушундай. Ошондуктан келиңиздер, мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайлы, баарыбыз катышканга аракет кылалы. Ар бириңиздердин катышууңуздарды күтөм. Урматым менен Ош облусунун куратору Тайыр кызы Нургүл.